Саламатсыздарбы? Мен Кыргызстандан, атым Замира. Бул Еданага келгениме, ушул ачкисине такканыма октябрдан деп коеюн. Мен мурда зрениянын ачкисин такчымын, 1,75 эле. Андан кийин көзүм постоянно эле чылпактап турчу да, ириң агып. Мен атам ошондой болуп, анан мына жерден тешилип калган да, өлөрүбүз ошондо ириң агып калган. Мен да ошондой болот окшойм деп, тукумдук уучулук деп калдым эле. Кудай жалга ушул ачкини такканда 5 күн көзүмөн ириң, 2 көзүмөн тең чылпак акты. 2 көзүмөн агып, анан токтоду да көзүмөн бир жума жаш акты. Суу агып атты да. Эмне болуп атат, мен көзүмдүн жашы эмне токтобой калган деп нетим, бир жума кургап эле жаш акып сонун болуп калды. Мен постоянно башым ооруй берчү эле. Башым басылып калды. Башым басылгандан кийин неме кылганда бир күнү менин башым кайра каттуу 5 күн ооруду. 3 күн жөнүрү түнүгүн ысылып кетейин. Ар кандай дары ичтим, массаж кылдырдым, тердеттим, болбойт, эч болбойт. 3 күндөн кийин ноюп, 2 күн ооруду, жакшы болуп калды. Көрсө менин сотрясением бар эле. Ушул ачки лечение кылып тур. Анан менин кулагыма күйөөм немеси катуу тийип, ушул кулагым укпай калган эле. Бирок мурда лечение алып, уже анча-мынча ууп калды эле, колум тийгизчү эмес. Колумдун ичине колумду салсам, жуусам ооручу. Мен ушуну тагып жүргөндөн кийин, где-то бир 20 күндөн кийин мен баш көзүм жуунуп атам, колумду салып укалап атам. Анан эстеп калдым, апай менин кулагым ооручу эле го деп. Көрсө кулагым оорусу жок болуп калыптыр. Андан менде гайморит бар болчу. Мурдуман суу агып, нетип атты. Ага мен жөн эле грипп болуп калдым, ошентип жүргөм. Мунум да жок болду. Эң кызык жери, менин көзүмдүн агы дайым саргыч, кызыл болуп тура берчү. Кан талабачы, бирок мындай бир сарык болгондой болуп, сары болуп тура берчү да. Ардеке кылчым, болчу эмес да. Анан муну кече жакында эле бир жума болду. Көзүмдү күзгө карасам, агарып калыптыр.